Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалаға түгінбөс мақтаулар болсын. Пайғамбарыбызға салаваттар жана дубалар болсын. Бүгін сіздер менен бирге Исра жана Мираж түнү тууралуу кеп кылалы. Мираж түнү Ражап айынын 27 түнү болуп, 15 январдан 16 январда караган түнгө туура келет. Мираж Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде түн ортосунда Харам мечитинен Кааба Акса мечитинде, ал жерден Аллах Тааланын алдына бардан мей бир сырлуу куттуу түн. Исра деген сөздүн тилибиздеги мааниси түн ичинде саякат кылуу. Ал эми шариятта бул Аллах Тааланын буйругу менен Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам түн ичинде буракка минип, бир көз ирмемде Макка-и Мукаррамадан Байтул Магдиске, Кудуска сапар кылганын түшүндүрөт. Бейиштен келген бурак деп аталган ак түстүү жаныбарда минип, бир заматта Кудустагы Иерусалим Масжиди Аксага келди. Жабраил алейхиссалам чоң ташты бармагы менен тешип, буракты ошол жерге байлады. Өткөн пайгамбарлардын кээ бирлеринин рухтары адам сүрөтүндө ошол жерге жыйналышкан болчу. Жамаат болуп намаз окуу үчүн Адам, Нух, Ибрахим пайгамбарлардан имам болууларын кезек менен сурады. Алардын эч бирөөсү кабыл кылбады, кечирим сурап, айыптуу экендиктерин айтышты. Жабраил алейхиссалам Аллахтын сүйүктүүсүн алдыга тартты. Сен бар кезде башка адам имам боло албайт, деп айтты. Намаздан кийин мечиттен чыгып, белгисиз бир мираж көтөрүлүү менен бир заматта 7 кат асмандан өттү. Ар бир кат асманда бир улуу пайгамбарды көрдү. Жабраил алейхиссалам Сидрада калды. Эми мындан ары жүрсөм күйүп, жок боломун, дейт. Сидратул Мунтаха, 6 кат асмандагы чоң дарак. Расулуллах бейишти, тозокту, дагы башка жерлерди көрүп, Рафраф деген бейиштин килемине отуруп, күрсү, арш жана рух аламдарынан өтүп, айтып түшүндүрүүгө мүмкүн болбогон бир абалда Аллаху Таала каалаган бийиктиктерге көтөрүлдү. Ошол түнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Байтул Магдистен асманда Миражга көтөрүлгөн. Ал жерде Аллах Таала менен сүйлөшкөн жана 50 убакыттык намаз фарз кылындан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтып келе жатып, Муса алейхиссалам менен жолугуп, ал Аллах сенин үммөтүмө эмнени фарз кылды деп сураган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 50 убакыттык намазды деп жооп берген. Муса алейхиссалам Раббине кайра бар, үммөтүм муну көтөрө албайт деп кеңеш берген. Андан соң Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын алдына кайтып барып, намазды азайтууну суранган. Аллах Таала бир аз кыскарткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муса алейхиссалам менен дагы жолукту. Ал дагы үммөтүн көтөрө албайт деп кеңеш берди. Ошентип, пайгамбарыбыз бир нече жолу баргандан кийин Аллах Таала намазды 5 убакыт кылып бекитти жана: "Эй Мухаммад, менин алдымда сөз өзгөртүлбөйт. Чындыгында, ушул 5 убакытта 50 убакыттык намаздын сообу бар" деп айтты. Муса алейхиссалам дагы кайтууну сунуштаганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Мен Раббимден уялам" деп кайра барган жок. Алынуучу сабактар: намаз Аллах Таала тарабынан фарз кылындан. Намаз Исра түнүндө фарз кылындан. Башында 50 убакыттык намаз фарз кылындан, кийин 5 убакытка кыскартылган. Аллах Тааланын алдында сөз өзгөртүлбөйт. Аллах Таала өз мээрими менен ислам үммөтүнө 5 убакыт намаз үчүн 50 убакыттык намаздын сообун берген. Ислам жеңилдик дини. Башында 50 убакыт намаз фарз кылынданы, кийин 5 убакытка кыскартылганы бул жеңилдикти эскертип туруу үчүн. Мираж кечеси аткаруу үчүн кандайдыр бир ибадат белгиленген эмес, бирок төмөнкүлөрдү аткаруу жакшы амалдардан. Нафил намаз окуу, дуба кылуу жана күнөөлөр үчүн тообо кылуу, Куран окуу, зикир кылуу, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтуу, күндүз орозо кармоо. Эки хадиси шарифтин мааниси мындай: Мираж түнү жакшы амал кылган үчүн 100 жылдык сыйлык бар. Ражаптын 27 күнү орозо кармаганга 60 жылдык орозо сообу берилет.